Көп жылдан бери турак-жайга муктаж болуп келген эки үй бүлө бүгүн 3 бөлмөлүү үйгө ээ болуп отурат. Алардын кубанычына шириктеш болгон жергиликтүүлөр да чогулуп, салтанаттуу түрдө үйдүн ачкычын тапшыруу алдында турушат. Бир топ жылдан бери кыйынчылык көрүп турак-жай сатып алууга даремети жетпеген Гүлчү айылынын тургуну Сайракан Темирбаева бүгүн үйлүү болуп отурат. Айтымында бул убакка чейин анын жакындары үйүнөн чыгарып койгон, бараарга жери жок неберелери менен турмуштун оор кыйынчылыктарын башынан кечирген. Эми мынтип жергиликтүүлөрдүн жардамы менен турак жайлуу болгонун айтып, кубанычында чек жок. Ар дайым жакшылыктары менен жүрүшсүн. Ушул иштери ийгилик болуп, ар дайым өсө берсин, бала чакалардын күнүн көрүп, күчүн көрүп, ар дайым сүйүнүчтүү болуп жүрүшсүн. Турмуштун оор сыноосуна кептелип, бир канча жылдан бери үйсүз жүргөн Жамиля Орозбаеванын көксөгөнү көктөн эмес жерден табылды. Убагында соодагерлик иши менен алектенип жүрүп, ден соолугунан ажыраганын айтат ал. Мындан улам турак-жай сатып алууга мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Аябай кубанычымда толкунданып, эмне дешимди билбей турам, чексиз толкунданып турам. Бул үйдү мындай иш-чара бар экенин билген деле эмесмин, кыздар. Чындап айтсамчы, ушул балдарга чоң ыраазычылыгым билем. Ушул квартирада алардап жүрчү элем. Квартирада жүргөнгө деле неме эмес элем, ушул кичине ооруп калганыма байланыштуу кыйналып аткан элем. Бүткөрүлгөн бул жер там Алай районуна караштуу Гүлчү айылынын тургундары тарабынан каржыланган. Демилгеленген турак-жай үстүбүздөгү жылдын жай мезгилинде башталып, декабрь айында бүткөрүлдү. Быйыл ушул кезек 85-жылкы жигиттерге келген да. Анан биз ошол улак менен эле чектелбестен ушундай бир кайрымдуулук иш менен дагы кошо кылайлы деп, анан жалпы ушу Гүлчөлүк ошол жигиттер, 85-жылкы жигиттер акча ортодон чогултуп, анан бул жерде бир киши ушул жердин ээси бизге жерди бекер берген. Анан биз акча чогултуп ушул эки колунда жок, үйү жок үй бүлөгө ушундай жеңил конструкциядан эки үй куруп, бүгүн ушуну тапшырып атабыз. Турак-жайга муктаж болгон жарандар ушул кезге чейин акча каражатын төлөп, батирлерде күн кечирип келишкен. Ал эми тамак-аш, күнүмдүк терикчилигине жергиликтүү тургундар көмөк көрсөтүп турушканын айтат Айыл аксакалы. Бир комнат үйүндө турган үй бүлөлөрдө анан оорукчанында эле болор. Ошол кичине бир аял ошол ооруп, эки кызы бар эле, ушуларды багалбай өтө кыйынчылыкта калган эле. Кээ бир баягы кайрымдуулук неме кылгандардын баардыгы жардам берип турган эле, кичинеден барып колунан келген баардык продуктасы болуп, акчасын берип ушинтип турушкан эле. Жеңил конструкциядагы жер тамга жалпысынан 1,5 миллиондон ашуун акча каражат кеткен. 3 бөлмөдөн турган турак-жай бардык шарты менен курулган, ал эми аларга бөлүнгөн жер тилкеси да жергиликтүү жаран тарабынан акысыз берилген. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Нурньюз, Алай району.